Ороза айында адам каза болса бейишке киреби дейт. Адам дегенден берде, адам дегенде капырдагы, мусулманда адам болуп эсептелип берет. Эми албетте максат ниети мусулманда айтып атса керек. Эгер капырды көңүлүндө ушу өлгөн эле адам дегенде капыр болсо делеси жок. Шариятыбызда орозо айында өлүп калгандар туурасында ооба жанагынтип жакшы ниет кылат, эч ким кесе айта албайт. Бирок жума күнү, жума түнү Рамазан айында өлгөндөрдүн көр суроосунан азат болот, көр сурагынан суралбайт деген кептер китептерибизде бар. Айрыкча жума күнү, жума түнү. Анан ушу орозодо келгендигинде алымдарда талаш бар. Орозодо өлүп калса, бул адам бейишке киреби? Имандуу адам болсо, иншалла деп үмүт кылабыз, албетте ал бейишке кирет. Орозодон тышкары өлүп калса деле бейишке кирет. Болгону орозодо өлгөн адамдын өзгөчө бир Кудай көрсөткөн сыйы, урматы, пендеге кылган бир райым болобу десе болот. Жалпысынан орозодо өлгөн адамга Алланын райымы болот. Бирок түз бейишке кирип, же болбосо жанагынтип тозоктон азат болуп калышына мүмкүнчүлүктөр бар. Эч ким аны кесе айта албайт. Жанагы жогорудагы эле хадистерде өткөндөй, тозоктон азат болуп калыш мүмкүнчүлүк өтө көп Рамазан айында. Бейишке кирип калыш Алланын кечиримине, райымына туш болуп калуу мүмкүнчүлүктөрү өтө көп. Алладан үмүт кылабыз. Ошон үчүн биз жакшы күмөндө болобуз. Рамазан айында өлгөн адам иншалла бейишке кирет деген үмүт кылабыз. Бирок кесе эч ким эч нерсе деп айтпайт. Ал туурасында ачык далил болбогондугу үчүн дейт аалымдар. Бирок эми ыйманы менен өлгөн болсо, Рамазандан тышкары деле мусулман адам бейишке кирет иншалла. Биз Ахлу Сунна вал Жамааттын акыйдасы ушундай. Ыйман менен өлгөн болсо, мусулман адам бейишке кирет. Күнөөлүү болсо деле, күнөөкөр болсо деле, күнөөсүнүн жазасын тарткандан кийин бейишке кирет дейбиз. Ошентип ишенебиз. Эгер күнөөсүнүн жазасын тартпастан туруп да Алла Таала райымын алып бейишке киргизем десе, Алланын эрки. Күнөөкөр адамды да күнөөсүн жазалабастан туруп бейишке киргизип коюшу мүмкүн. Алланын эркине коебуз. Акыйдабызда ушундай. Бирок каза болгон эле адам бейишке киреби деген бул мындай жалпылай айтылса, жо туура эмес. Рамазан айында капырлар деле, мушриктер деле, мунафыктар деле өлө берет. Анын бардыгы эле өлгөндүн баары эле бейишке кирет дебейбиз. Ыймандуу болсо үмүт кылабыз, Алладан дуа кылабыз, иншалла бейиши болот деп Кудай кааласа.